Demek gıйбат kılуу orozonu buzbaydı. Au nawal fitra ve lam yuftir. Je bolboso oz açunu niyettendi. Oz açam dedi, birok oz açpay koydu. Birok toluğu meni, jürögü men orozo karmabayım dedi dagın. Düşünüktü, niyettendi. Orozonu açam dep, birok karmabayım, eme ozunu açpay koydu. Emne kıldı? Jürögü menen oz açkan boldu. Düşünüktü, niyet kılıp durup. Birok kıymal hareketke düşürgön jok bunu. Kıymal hareketke düşürgön jok. Bul insanın orozosu bar, orozosu buzulgan emes. Je özü kaalabay turup bir kandaydır bir tütün içine kirgen bolsa, tütündü emne kılgan bolsa, dem algan bolsa, ayırması yok kayısı tütün bolsa olsun. Düşün, özü kaalabay turup, özü attayın oşol tütündü emne dem alayın dep, cittayın dep, tütündü cittabasa, attayın kılbasa, misalı bir yerde birisi kүйüp жатат, tütöp жатат. Tütöp жатқан жерден өтүүгө мажбури болду. Өткөндө ошону дем алса, орозосу бузулбайт. А эгерде атайын барып туруп, ошол түтүндү дем алган болсо, анда орозосу бузулган болуп эсептелет. Орозосу бузулат. Ага мисалы эмнени кошсок болот? Тамекини кошсок болот. Тамеки учурунда кээ бир айтат, тамеки бул тамак эмес, эчтеке болбойт деп тамеки чегишет. Мисалы, тамеки чеккенин орозону бузат. Бирок тамеки чегип аткан жерде өтүп калып, ошол тамекинин түтүнү сага накта кирген болсо, жите эмес, кээ бирөө житин айтат. Жок, биякта түтүнүн киргенин айтып атат. Түшүнүктүүбү? Кандай? Кетип бартып, тиги выдох кылды, сен ошол жерде вдох кылып алдың. Түшүнүктүү? Анан сен да выдох кылганда дагы түтүн чыкты мисалы оозуңдан. Орозоң бузулабы, бузулбайбы? Бузулбайт. Орозоң бузулбайт. Түшүнүктүүбү? Кээ бирөө айтат, сен чекпесең эле бузулбайт дейт да. Бирөө чегип аткан учурда алып алсаң эчтеке болбойт дейт. Андай болбойт. Эгерде атайын кылып алсаң, анда орозоң бузулат. Биякта эмне деп атат? Била сунайхи. Өзү аны каалабай, түшүнүктүүбү? Өзү ага аракет кылбай болуп калган болсо, кокус. Же болбосо чаң жуткан болсо. Бул чаң, мисал алып келип атат, керек болсо бул ундун чаңы болсо да дейт. Мисал, тегирменде унду эметип аткан жерде чаң болот да, ундун чаңы болот. Кирип чыгуу мисал. Кирип чыктың. Мөшөк ташып аткан учурда. Эмне болот? Орозоң бузулбайт. Аузубабын же өзүң билбей туруп чымын жутуп алсаң, учуп бараткан чымынды жутуп алсаң, орозоң бузулбайт. Ау аthару та'мин ал-адуияти фихи ва хуа закирун ли саумихи. Орозодон оз жаппастан мурун дары колдонду. Аны оз жапкандан кийин ошол дарынын дамы оозунда калып калды. Оозунда калды, тамагында калды, шилекейин жутуп атса эле ошол дарыны жуткандай болот дайыма. Түшүнүктүүбү? Бул кишинин орозосу бузулбайт. Ау асбаха жунубан, же уктап калды, саарлыкта устап калды, эртең менен турганда мамдат намазы убактысы келип калды. Эмне кылат ошол жерде? Ия. Ооз бекитет, бекитеби, бекитпейби? Ия. Кандай бекитет? Ниет кылып бекитет. Бир стакан суу ичеби? Алла разы болсун, ичпейт. Өткөндө бирөө айтат, бир стакан суу ичип алыш керек сөзсүрөт. Болсо, ооз жабылган болуп эсептелбейт дейт. Оозуңду ачып аласың ошол жерде. Дароо оозуң ачылат дагы, бул күн орозоң кетти деген сөз. Түшүнүктүбү? Убакыты өтүп калып, саарлыктын убакыты өтүп, бамдат намаз убактысы кирип калган болсо, сен турдуң ошол жерде. Сен автоматтык түрдө кече ниет кылдың да, ошол ниетиң бүгүн сен турганда орозо абалында турасың. Көзүңдү ачтыңбы, орозо кармаган абалда көзүңдү ачасың. Оозуңа эч нерсе албайсың. Түшүнүктүүбү? Эгерде кече ниет кылып албаган болсоң, анда оозуңду ачканда, анда эмне кыласың? Ниет кылдым орозого дейсиң. Бүттү. Орозо болуп эсеп. Бирок оозуңа бир нерсе алмай жок. Бул орозонун тескери эмне кылат? Бузулат. Себеби орозо жабылуу убактысы бамдат намаз убактысы менен болот. Түшүнүктүү?
Буну жакшылап туруп билип алалы. Мына ошондой абалда туруп калган инсан бир, эч нерсе жеген жок, саарлыкты уктап калды, эртең менен туруп бамдат намазы, ам менен кошо жунуп болуп калды. Гусул, жуунуш керек эми. Бул инсандын орозосу бузулган жок. Керек болсо китепте айтат, керек болсо күн бою ошол абалда өткөрүп калган болсо да дейт. Бирок кандай болбойт да, мусулман 5 вакыт намаз окуйт, намаз окуй өткөрөп аны. Туурабы? Жок, ошондой кокус абал болуп калса дейт да. Бул баягы адамдын жунуп абалы. Жунуп абалы деген сөз гусулсуздук абалы. Гусулсуздук абалы орозого тоскоол болуп эсептелбейт. Түшүнүктүбү? Абал. Абал деп атам. Эме эмес. Процесс эмес. Кийинкиси. Кээ бир учурларда адам баласы дейт эмне дары колдонот. Мүчөсүнө дары же болбосо май тамызган же суу тамызган болсо орозону бузбайт. Орозону бузбайт. Же болбосо толугу менен сууга түшкөн болсо, сууга кирген болсо орозосу бузулбайт. Кулагына суу өтсө дагы. Кулакка кирген суу орозону бузбайт туугандар. Кулакка кирген суу орозону бузбайт. Бирөө имамдан сурайт. Имам дейт, сен көлгө кирсең орозо бузулабы дейт. Жок, сен көлгө кирсең орозо бузулбайт, бирок көл сага кирсе орозо бузулат дейт. Ошон үчүн диккаттуу болуш керек. Сен көлгө кире бер, бирок мааниси көл сага кирбеш керек. Түшүнүктүү? Кулак эчтеке болбойт. Кулактан кире берсин. Кулактан кире берсин. Же болбосо орозо болгон учурда адам баласы маңкасын тартып, кечиресиңер, маңкасын тартып жуткан болсо. Маңкасын тартып жуткан болсо орозону бузбайт. Орозону бузбайт. Эмнеге бул нерсе айтылып атат? Себеби Шафии мазхабта билесиңер. Шафии мазхабта маңкасын жутуу орозону бузат. Ошон шафилер орозо маалында дайыма точка менен жүрөт да. Андан кийинкиси өзү каалабай туруп биякта маани бергиле. Өзү каалабай туруп кусса, ал кускан нерсеси оозундан чыкпай кайра кайткан болсо орозо бузулбайт. Орозо бузулбайт. Бирок кускусу келбей атайын өзүнү кустурган болсо, кустуруп дейт, ошол кускан нерсеси ооз толгон даражада болбой, андан аз болуп туруп чыгып кайра кирген болсо ал бузбайт дейт. Эгерде ооз толук кускан болсо, анда орозосу бузулат. Өзү эмес, өзүн эмне кылып провоцировать эткен болсо, түшүнүктүбү? Бул маселе. Анан саарлыкты жеп бүткөндөн кийин оозду жабат дагы, андан кийин мисалы оозунда жеген тамак калып калышы мүмкүн. Ошону жутса эмне болот? Орозону бузабы же бузбайбы? Алымдар айтат, нокот баргы, нокот. Нокоттон аз болгон бир нерсени жуткан болсо орозону бузбайт, нокоттон көбүрөөк болсо орозону бузат дейт. А бул эмне деген сөз? Бул мындай деген сөз. Нокот биякта нокот маселеси деген сөздүн мааниси бир нерсени жутуу үчүн шилекейге муктач боло турган болсо, ал орозону бузбайт. Эгерде жутуу үчүн шилекейге муктачтык жок болсо, ал орозону бузат. Түшүнүктү? Кайра кайталап жатам. Анан чыгып алып туруп, мындай нанды азыраак жесең эчтеке болбойт экен маанисинде эмес. Саарлыкты кылып алгандан кийин оозуңду жапканды жакшы болуп кылам, акылбы? Анан сен орозоңорду бузуп албайын. Саарлыкты жедиң, оозуңду жаптың. Туура эмеспи? Андан кийин тиштиңди жууганга жетише албай калдың. Кээ бирөө бар да минутасына чейин урдура берет. Оозан 1 минутта калганда Аллаху акбар дейдин, болду, анан туруп түшүнүшүн. Эмне болду?
Ozunda misалы нан қалып қалды, ет қалып қалды, ет көп жейсіз ораза, туурабы? Чайнайсыз. Аны ошону жутуп алган болсоң дейт да. Жутуп алган болсоң, өзү жутпаш керек. Бирок жутуп алган болсоң, карайсың. Нокоттун азырагы болсо бузбайт, нокоттун көбүрөөкү болсо бузуп калат дейт. Аны кандай билесиң? Кантип билесиң нокоттун азбы, чоңбу эмне көлөмүн карайсыңбы? Айтат да, ошол жутуп аткан учурда шилекейге муктаждык бар болсо, орозону бузбайт. Эгерде жутулган нерсе шилекейге муктаждык жок болсо, ошо орозону бузат дейт. Түшүнүктүүбү? Себеби тиги тамак болуп эсептелет, бул тамак болуп эсептелбейт. Шилекейдин өкүмүндө болуп калат, башкача айтканда. Шилекей кайланат дагы шилекей менен өкүмүндө болуп калат. А шилекейди жутуу билесиңер, оозго эмне болот? Орозону бузбайт. Бул түшүнүктүүбү? Ооба. Кийинкиси. Же болбосо оозуна кунжут сыяктуу бир нерсе түштү, мисалы. Кунжут түштү дейли. Сырттан кунжут түштү. Оозун жапкандан кийин. Ооз жаппастан мурун бул кунжутту жутса, мисалы тамак жеди, кунжут менен бир сдобный бир печенье жеди, печеньеде кунжут калып калды, ошону жутса эчтеке болбойт. Ооз саарлыкта жегенден кийин оозду жабат да. Ооз жабылгандан кийин саарлыктан калган тамак бул. Бирок саарлыктан калган тамак эмес. Ооз жабылгандан кийинки учурда оозуга ошол бир кунжуттун бир даанасы түшүп калды дейт да. Эгерде кунжуттун бир даанасын чайнабай туруп, өзүн жутуп койгон болсоң, казада кафаратта керек болуп калат. А эгерде алымдар айтат, аны ошончолук чайнап, жутпайсың, чайнай бересиң, оозуңда эрип калат дагы, анан жуткандан кийин аны сезбейсиң такыр. Дамы да жок, жите эч нерсеси жок мисалы. Шилекей менен ошон жарылашып кетет да. Эмне болот? Орозосу бузулбайт дейт. Карагыла, көрдүңөрбү? Орозо бузулбайт. Берки четте чайнабай өзүң жутуп койгонсуң, орозоң бузулат бир, 60 күн дагы кафаратка, 61 күн орозо кармайсың ага. А биякта болсо эмне болот? Орозо бузулбайт. Ошон үчүн диккаттуу болуш керек. Туугандар. Эми бул эмне болгон? Кайсы маселелер болгон? Орозону бузбаган маселелер. Эми орозону бузган казасы жана кафараты фарз болгон жагдайлар кайсы? Кафарат жана каза. Каза деген сөздүн мааниси орозо бузулгандан кийин бир кармалган күн каза деп аталат. Түшүнүктүүбү? Бирге каза деп аталат. Ал эми кээ бир учурда орозону бузуп каласың, ал бузгандыгың үчүн бир күн кармайсың, ага анан 60 күн штраф төлөйсүң. Ал кафарат деп аталат. Мына азыркы жагдайлар бир каза, эки кафаратты важип кылган жагдайлар болот. Түшүнүктүүбү? Башкача айтканда, булардан өтө сактаныш керек да. Түшүнүктүүбү? Кайра кайталап жатам. Бул жагдайлар 60 күн менен кошо бир күн казаны керектүү кылган, зарыл кылган маселелер. Кайталап жатам, анан бүтүрүп жатам. Эмки жума иншалла.